Мен бүгүнкү күндө бир орчундуу маселени көтөрөйүн деп турамын. Мына Баткен областында Кожошкен деген дарыябыз бар. Ошол дарыядан жай мезгилинде 350 куб суу агат. Анын 15 гана кубун бүгүнкү күндө Кыргызстан колдонуп келет. 350 кубтан 15 гана кубун тилекке каршы биз колдонуп атабыз. Ошол эле убакта биздин айылдарыбызда суунун жетишсиздигинен бардык эле айылдарда тилекке каршы суу жетишсиз болуп турат. Ушул Кожошкен дарыясын Баткен областына каратып буруу жөнүндө долбоорлор анча-мынча башталган. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиздер, ошону тездетүү жөнүндө иштерди алып барсаңыздар, анткени суунун башында туруп өзүбүз аны колдоно албагандыгыбыз бул тилекке каршы мындай уят көрүнүш да. Ошол себептен ушу Кожошкен дарыясыны Баткен областына каратып буруу жөнүндө ушул боюнча сиздерде маалымат барбы? Урматтуу депутат, бул жерде негизгиси ошол сиз айткандай Кожошкен болобу же болбосо Орто Токой Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычында 10% эле колдонобуз да. Ошондуктан азыр проекттерге киргизилип атат. Бизде ошол суу чарбасы боюнча проекттер бар. Ошон Кожошкен дарыясы боюнча проекттер барбы ошондой көтөрүлгөн? Анда буну дагы биз өзүбүзгө жазып алдым мен сиздерге. Ооба, буну ал боюнча жок экен азыр. Жазып алсаңыз, бул боюнча долбоор бар, долбоор башталган. Сиздерде маалымат жок болсо керек, бирок долбоор башталган. Биринчи 10 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол боюнча Баткенге да бир топ биздин депутаттарыбыз барып, бул боюнча маселе башталган. Ошону эртелетип берүү боюнча маселени тездетип берсеңиздер, сиздерден сураганыч, анткени суунун башында туруп өзүбүз колдоно албай жатабыз. Экинчи маселе бул мына трансформация маселеси көтөрөйүн деп турамын. Трансформация мына жалпы республика боюнча миңдеген гектар жерлерибиз трансформациянын алдында турат. Ушул айыл чарба жерлерине иштетилбей турган керек эмес жерлерди трансформацияны эртелетип берсек, анткени бир үйдө 3-төн 4төн үй бүлө жашап атат. Ошол эле учурда ички миграция региондордо ушу бир үйдө 3-төн 4төн жашагандыктан бардыгы борборго чогулуп ички миграция күч болуп турат. Ошол себептен ушу трансформация маселесин эртелетип элге жерлерди бөлүп берсек. Чоң рахмат. Рахмат. Ал трансформация боюнча өзүңүз жакшы билесиз. Бардыгы азыр райондорго берилген. Кээ бир учурларда жер ресурстары агенттигине берилген. Биз ал трансформация биз дагы жардамыбызды беребиз. Чоң рахмат, иштериңизге ийгилик.